Курманжан Датка көчөсүнө көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүндө жайгашкан магазинден ошол жерден сатылып жатканына күбө болдук да. Достор, мен Карагай курулуш компаниясына кайрадан келдим. Курулуш иштеринин жүрүшү туурасында сиздерге кенен айтып берем. Өзүңүздөр байкагандай, А блоктун фасады укмуштуудай кооз жана сапаттуу болуп сонун бүтүп калыптыр. Жүрүңүздөр. Курулуштун Б блогунда кыш коюу иштери бүтүп, жакында фасад иштери башталат. Ал эми В блогунда болсо монолит иштери толугу менен бүттү. Ал эми Г блогунда котлован казуу иштери аяктап калды. Курулуштун А блогунда ички жасалгылоо иштери башталды. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр мындай сапаттуу эшик терезелердин бардыгы орнотулган. Азыр болсо батирелердин ички абалы менен таанышабыз. Сиздин кыялыңыздагы батирелерди компания тарабынан толугу менен жасап бүтүштү. Эми келип туруп эле өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап жашап баштасаңыз болот. Мен көптөн бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин жана сиздерге сунуштаймын. Жаңыдан бүтүп калган А блоктон сиздер батире алсаңыздар болот жана курулушу тездик менен уланып жаткан Б, В, Г блоктон дагы үй алып алсаңыздар болот. Толук маалымат алыш үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Эмдиги жылы үйгө келип жашаймын десеңиз, анда шашылыңыз. 100% кепилденген ишенимдүү Карагай курулуш компаниясы сиздин кызматыңызда. Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүндөгү дүкөн менен дарыкана мыйзамсыз психотроптук дарыларды сатканы аныкталган. Каланын милициясы бул дүкөндөгү 32 жаштагы соодагерди кармаган. Анда дарыкана менен дүкөн бир жерде жайгашып, бирок психотроптук зат дүкөндө сатылып турган. Бул сатуучулардын атайын пландалган эрежеси болуп чыкты. Кумарга батыруучу дарыларды 1991 жылы туулган жаран көзөмөлдөп баасын коюп келгени тергөөдө белгилүү болгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы тарабынан Ош шаарынын аймагында атайын аптекаларга адамдын аң сезимине таасир этүүчү дары-дармектерди мыйзамсыз саткандарды тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошол иш чаранын натыйжасында ошол эле Ош шаарындагы дүкөндөрдүн биринде эч кандай медициналык билими жок сатуучу ошол жерде адамдын аң сезимине зыян келтирүүчү дары-дармектерди сатып жаткандыгы аныкталган. Бул боюнча тийиштүү материалдар чогултуп Ош шаардык иштер башкармалыгына катталып бүгүнкү күндө тергөө жүрүп атат. Укук коргоо органдары бул дарыкана менен дүкөн жабылганын билдирген. Бирок дүкөн кадимки шартта иштеп жатат. Биз кайрылган учурда дүкөн эксиз жок экенин айтып, маалымат берүүдөн баш тартты. Бул жерде өзү алар ууду берип атат да, немедерчи? Магазинден сатып алган. Ой, билбейм, биринчи жолу келдим, шепеттерден чыктым. Психотроптук заттар кошулган дарыларды өлкөдөгү бардык лицензиясы бар дарыканаларга сатууга уруксат берилген. Бирок тропикамиддин, лирика жана сомнол таблеткалары дарыгердин көрсөтмөсү менен гана 18 жаштан өйдө жарандарга сатылышы керек. Психотроптук дары-дармектерди колдонуу балдар арасында кеңири жайылгандыктан учурда бул препараттарды көзөмөлдөө укук коргоо органдарына өткөрүлгөн. 20 жылдардан бери күрөшүп келатабыз. Азыр убактылуу уже биздин аптекаларда сатылган учурлар кем да, почти жок. Бул дарылар только сатылат в аптекада. Кайсы учурда рецепт болсо, больныйга көрсөтүлгөн рецепт негизинде гана сатылыш керек да. Рецепт жок, алар сатылбайт. Сатылган учурда эгер биз ошону тактап бизге маалымат берип не кыла турган болсо, ушундай эле чара ошолордон административный правонарушение оформить этип, биз ошолорго штраф сала алабыз. Анан эми муну азыр айтып аткан муну лирика, тропикамид, жаңы дагы кайсы азыр эригапендер. Например, бул дарыларды общий келгенде булар как тропикамид эми много диагностический сели лечение глаза деп коет, ошонун дыносун көргөнүчү көзгө баягы диагноз койгондо, ону тамызганда булар жаңы көздүн зрачун расширять этип дыносун көрөт да, түбүнчү көздүн түбүн көргөнгө колдонулат. А булар эми алхимиктер көп экен да. Булар ар кандай путем башка селге колдонуп коюп атат да. Ошон үчүн булар убагында келгенде бизде эч кандай учетто болгон эмес. Буларды как
только рецепт менен гана сатылсын деген указание болгон. Азыр эми жакында 26 сентябрдан чыккан Минздравдын приказы бар 1153 26 сентябрдан. Ушунун негизинде булар азыр предметный количественный учетко алынды да, как сильнодействующий деп. Будан ары только по рецепту сатылат, рецепт сатууга алардын укугу жок, аптека работниктери дагы. Дарыгерлер психоактивдүү заттар адамдын организмине терс таасирин тийгизип, жүрүм-турумун өзгөртө турганын билдирет. Балдар арасында дары наркоманиясына айлантып, бир таблеткага көз карандылыкты пайда кыларын айтат. Ошондой эле бул таблеткалардан кумарга баткандар наркотикалык заттарды дагы колдоно баштайт дешет. Учурда бул дарыларды күнү-түнү сурап келген жаш кыздар көбөйгөн. Алар биринчи очередте привыкание алат, айтмын го, көндүрүп коет. Ал дарысыз тура албайт. Ал дарын ичип ден соолугуна зыян. Мисалы үчүн ар бир дарын ичкенде биринчи боор, печень аркылуу өтүп, анан таасирин берет да. Ошолорго зыяндуулугу көбүрөөк болушу мүмкүн. Көп катталат азыркы учурда. Жаш эле 12-13 жашар балдар. Жаш өспүрүмдөр арасында кумарга батуу үчүн психоактивдүү дарыларды колдонуу адатка айланып, күчтүү дарыларга көз каранды болгон жаш улан кыздар көбөйгөн. Өзгөчө препараттардын сатылышын чектөө үчүн мындан бир ай мурун Саламаттыкты сактоо министрлиги атайын көрсөтмө иштеп чыккан. Дары-дармекти мыйзамдуу жүгүртүү департаменти мындай дарылар рецептсиз сатылбашы керектигин эскертет. МВД кызматкерлери менен чогуу ОСО Фармамед деген базарная без номерда жайгашкан ОСО Фармамед дегенге айып пулу салынды 28 миң сом. Буга чейин жүргүзүлүп өткөн жумуштар боюнча Жалал Абад областында бул жумуштар өткөн. Бул аптекада деле эмес, негизи магазинде сатылып аткан жеринен биз күбө болуп, магазиндерди УУДга өткүзүп берип, алар магазинди жапты. Бул дарыларды мен эскерте кетет элем, колдонгон аябай ден соолукка зыян, эртеңки күндө өзүнүн өмүрүнө бүт бул дары-дармектердин баары эле азыр сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен адис катары да айта кетсем, көп да количествода дары ичкен уже боорго аябай зыян тиет. Өлкөдө баңгиге көз каранды өспүрүмдөрдүн саны өскөн. Дары наркоманиясындагылар Бишкек жана Ош шаарында көп экени аныкталган. Учурда 6 компанияга гана Кыргызстанды дары-дармек менен камсыздоо үчүн уруксат берилип, өлкө аймагында 297 дарыкана гана психотроптук заттар кошулган дарыларды сатууга болот. Абдумалик Базарбаев, Белек Мусаев, Ош ТВ.